Бүгін күнөө жана тообо, тактап айтканда күнөө жана анын кечирилиши тууралуу сөз кылалы. Күнөөлөр эки түргө бөлүнөт. Коомдук жана жекелик болуп. Жекелик түрдөгү күнөөлөр Кудай менен пенденин ортосундагы мамиледе кетирилген катачылыктар десек болот. Мисалга, намаз окуй албай калышы, ораза тута албай калышы, же балким бирөө жөнүндө өзүнүн ичинен жаман шек күмөндө болуп коюусу бул жекелик маанидеги күнөөлөргө мисал болуп бере алат. Булардын кечирилиши үчүн киши ал күнөөлөрдү экинчи кайталабаганга чын ыхластан ниет кылып тообо кылуусу, тактап айтканда кечирим суроосу буйрса жетиштүү болот. Ал эми коомдук маанидеги күнөөлөргө уурдоо, жалган сүйлөө, акшатуу, бут тосуу сыяктуу киши менен башка кишинин ортосундагы мамиледе кетирилген катачылыктарды айтса болот. Бул жерде уурдоо дегенде классикалык мааниде бирөөнүн коюн уурдоо, уюн уурдоо, чөнтөгүндөгү акчасын уурдоо менен гана чектебеш керек. Бүгүн 21-кылымда уурдоонун жүздөгөн, балким 1000 деген жолдору пайда болду. Мисалга, бюджеттин акчасын, келген гранттарды максатсыз колдонуу, бийликтин белгилүү позициясына жетип өзүнүн бизнестерин туура эмес жолдор менен коргоо, мамлекеттик тендерларды атайын өзүнүн фирмаларына одуруп берүү, мамлекеттик көзөмөл жетишпей калган жерде мамлекеттин акчасына кыянаттык кылуу, же болбосо каратып туруп эле жеп койгондо эле ушул уурдоого кирет. Ал эми жалган сүйлөө. Кадимки жалган сүйлөө менен муну дагы чектеген туура болбойт. Саясатта айтылган жалгандар, шайлоонун алдында айтылган жалгандар, өзгөчө элге берилген негизсиз убадалар дагы ушул жалган сүйлөөгө кирет. Бирок бул күнөөлөрдүн, коомдук маанидеги күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн Кудайдан гана кечирим сурап жалынып жалбарып коюу жетишсиз. Бул күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн кимге кандай жамандык кылса, алгач ал кишинин астынан өтүп, ал кечирген соң гана Кудайга тообо кылуусу. Тактап айтканда, экинчи кайталабаганга чын дилден ниет кылуусу жана жалынып жалбаруусу шарт. Адилеттүү Кудай пенделерине кыпындай дагы адилетсиздик кылбайт экендиги түшүнүктүү болду окшойт. Анткени 18.000 ааламдын жалгыз ээси болгонуна карабастан, аксын жедирген байкуштан аксын жеген залим барып, астынан өтүп, кечирим сурап, берген зыяндарын келемтелеп, башкача айтканда компенсациялап, ал ыраазы болгондон кийин гана Кудайдан келип, кечирим сурап, тообо кылмайын, аны кечирбегендиги Кудайдын канчалык адилеттүү зат экендигинен кабар берет десек болот. Булар менен эмнени айтмакчымын? Тилекке каршы мусулманчылыкта туура эмес калыптанган түшүнүктөрдүн бири ушул тууралуу. Коомубузда намаз окуп койсо, ажыга барып келип койсо, балким курбандык чалып койсо, коомдук маанидеги күнөөлөрдүн дагы кечирилип кете бериши тууралуу бир түшүнүк калыптанган. Мындай түшүнүктөгү адамдар тилекке каршы аз эмес. Чын дилден намаз окуган, чын дилден ажылыкка барган, чын дилден курмандык чалгандарга эч кандай сөзүбүз жок. Аларга сый-урматыбыз гана бар. Бирок биздин сөзүбүз бул ибадаттарды коомдук маанидеги күнөөлөрүн кечиртип жиберүү, жуудуруп жиберүү, тазалап жиберүү максатында колдонгусу келген шылуундарга. Эң туурасы намазды күнөөдөн оолак болуу, ыплас ишке жакындабоо, ага батып калбоо үчүн окуу болчу. Намаздын негизги маани маңызы дагы ушул. Бирок тарыхта туура эмес Нух менен калыптанган түшүнүктүн негизинде бүгүн бизде намаз баткакка, ыплас ишке батып чыккан соң ал кирлерди тазалоо үчүн окуса да боло берет деген түшүнүк калыптанып калган. Ал тургай бул түшүнүк дагы басымдуу болуп кеткен. Намазды күнөөлөрдү тазалоочу, ыпласты тазалоочу нерсе катары көрүү. Тактап айтканда, намазды чаңды сүргөн чүпүрөктөй көргөн кишилер дагы бир рет ойлонуп чыкса, ашыкча болбос. Кудайдын Курандагы эң ачык айкын эрежелеринен бирөөсү ким кыпындай жакшылык кылса да, кыпындай жамандык кылса да, анын жообун сөзсүз түрдө көрөөрү. Зилзала сүрөсүндө айтылат.
Тактап айтканда, жараткандын адилеттүүлүгүнүн натыйжасында ар бир адам кылган кыпындай жакшылыгынын белегин, кылган кыпындай жамандыгынын азабын тартат. Ибадат менен жогоруда айтылып кеткен жекелик маанидеги күнөөлөрдүн кечирилиши ыктымал, бирок коомдук маанидеги күнөөлөр үчүн дагы кайталап айтабыз, тек гана Кудайдан кечирим сурап коюу жетишсиз. Күнүнө 5 убак даарат алган кишиде кир калбагандай эле, күнүнө 5 убак намаз окуган адамда күнөө калабы деген түшүнүккө, ажыга барып келген киши энеден туума күнөөлөрүнөн арылат, апапакай болот деген түшүнүккө ишенген ыкластуу агайын туугандар бул нерсени дагы бир жолу ойлонуп чыкса жакшы болот. Мындай түшүнүктөгү бурадарларга бир суроом бар. Кудай сактасын, сизди бирөө какшатып, акыңызды жеп, анан барып сизден эмес, Кудайдан кечирим сураса, Кудай дагы ал пендесин кечирип жиберсе, сиз ошол Кудайга сыйынгыңыз келеби? Мындай зат сиздин оюңузча чыныгы мээримдүү, ырайымдуу, адилеттүү, сыйынганга татыктуу Кудай боло алабы? Бул маселе коомчулугубузга аябай чоң залакасын тийгизип келет. Биз ар бир киши Кудайдын куттуу пендеси экендигин аңдап, аларга аяр мамиле кылуу жараткандын эң улуу, эң биринчи парзы экендигин аңдай албай калдык. Натыйжада жетимдин акысын жеп, таразыдан алдап, коркокту коркутуп үркүтүү, кедейдин кесесин көрмөксөн болуу абийирибиздин тынчын албай калды. Эгерде биз коомдук маанидеги күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн Кудайдан кечирим сурагандан мурда кимге канчалык зыян залакасы тийсе, алгач ошол кишиден барып кечирим сурап, анын ыраазычылыгын алуу шарт деген түшүнүктү аң сезимибизге жайгаштыра алганыбызда бүгүн балким мынчалык болбос эле. Андыктан келиңиздер өзгөчө коомдук маанидеги күнөөлөрдү кетирүүдөн оолак бололу. Бул коомдук маанидеги күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн кимге канчалык зыян залака кетсе, биринчи ошол кишилерден ыраазычылык алыш керек экендигин айтып өттүм. Бул аябай оор жана мүмкүн эмес болуп кете электе, келиңиздер бул жолдон кайтып калалы. Эч бир учурда, эч бир жерде көпчүлүктү какшаткандан кийин алардан келген пайданын бир бөлүгү менен медресеге каптап ундарды жеткирип берүү, койлорду, уйларды союп этин жеткирип берүү, балдардын кийим кечесин алып берүү, чоң заңгыратып мечиттерди салып берүү, камера көп жерде молдокелерге, кедей кембагалга, жетим жесирге, муктаждыгы барларга жардам берип коюу менен коомдук мааниде кетирген күнөөлөрүбүздү жууп тазалап салуу деген түшүнүк жок. Мындай түшүнүктү исламга шылтоо, менимче мусулманчылыкка кыянатчылык гана болот. Аман болуңуздар.